Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 27 сабак мектепте билим сапатын жакшыртуу үчүн аткарылуучу иштер деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Педсовет, методсоветте билим сапаты боюнча маселени талкуулап, төмөнкү иш-чараларды бекитүү. Биринчи, жаш мугалимдер мектеби. Педагогикалык чеберчилик мектебин ачуу жана мугалимдер өз алдынча билим алуусун, методикалык чеберчилигин өстүрүүсүн уюштуруу жана контролдоо. Экинчи, окуучулардын арасында билим сапаты боюнча цикл лекцияларды уюштуруу, группа түзүү. Үчүнчү, энелер мектебин ачуу. Ата-энелер чогулушунда билим сапаты боюнча системалуу доклад жасоо. Ата-энелер сиздер үчүн китебин пайдалануу. Үй-бүлөдө шарт түзүп, көзөмөлдү күчөтүү, кызматташуу. Төртүнчү, билим сапатын жакшыртуу үчүн 5 нерседен башталат экендигин эске алуу. Биринчи, мугалимдердин кесипкөйлүгү, сабактын сапатын жакшыртуу. Экинчи, окуучулардын өз алдынча билим алуу жөндөмүн, акыл эмгек маданиятын калыптандыруу. Төртүнчү, ата-энелердин көзөмөлү, жардамы. Ошондой эле китеп менен камсыздоо, китеп менен иштөөнү үйрөтүү. Бешинчи, окуу процессин санариптештирүү, интернет каражаттарын киргизүү, медиа сабаттуулукту өстүрүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Директор өзү билим тарбия сапаты боюнча координациялык кеңеш түзүп, аларды жетектейт. Атайын группаларды түзүү. А группасы. Бардык мектептерде окуучулар өздөштүрүүсү кыйын болгон проблемалуу 6 сабак боюнча: математика, орус тили, англис тили, химия, физика, окуу жана түшүнүү. Консультант жетекчилердин ишин уюштуруу. Б группасы. Олимпиадалык топ түзүп иштөө. В группасы. Жигиттер кеңешин түзүп иштөө. Г группасы. Кыздар кеңешин түзүп иштөө. Жана Д группасы. Акыл эмгегин маданиятын окуп түшүнүү боюнча консультанттар иштөөсү. И группасы. Отличниктер, ударниктер менен иштөө. Булардын ар биринин жетекчиси менен жекече системалуу иштөө. Группа менен иштөө, отчетун алып туруу. Билим сапатынын мониторингин өткөрүп туруу. Жыл ичинде 1-ден 5-ке чейин жыйынтыгын анализдеп, кайсы предмет, кайсы темалардан окуучулар кыйналуусун аныктап, ошолор боюнча кошумча иш жүргүзүү, изденүү, анын себебин үйрөнүп, түзөтүү жолдорун табуу. Проблемалуу 6 сабак боюнча ар кайсы класстардан түзүлгөн проблемалуу группа түзүү. Мисалы, математикадан иштей албаган төмөнкү класстардын материалын билбеген 7, 8, 9, 10 класстардан бир группа түзүп, 5, 6 класстын математикасын баштан үйрөтүп чыгуу. 10, 11 класстардын окуучуларына да группа түзүп, 5, 9 класстардын математикасын үйрөнүп чыгуу. Башка сабактардан да мына ушундай түзүп иштесе болот. Ал үчүн ошол проблемалуу сабактын программасын мугалим, консультант, окуучу түзөт. Ал кеминде 15-20 темадан түзүлүп, бир предмет 1 айда өтүлөт. Директор завуштар бул группага жетекчиликти бөлүштүрүп алса болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Директор бир жумада бир жолу кабинетине чакырып, булардын отчетун алып, кеңешип турат. Аларды моралдык, материалдык жактан колдойт. Алардын сабак жыйынтыктарына катышат. Акыл эмгегинин маданияты сабагын резерв сааттардын, тарбиялык сабактын, иримдин жана башкалардын эсебинен киргизип, эксперимент катары отличник, ударниктерге, ошондой эле проблемалуу окуучуларга, башталгыч класстарга өтсө, билим сапаты жакшы болот. Айрыкча башталгыч класстарда окуганын түшүнүүгө чоң маани берип, үйрөтүү зарыл. Немесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Жетекчиге жеке талап китебинен 67-68 беттерден өзүңүздөр дагы кененирээк окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.